Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Бүгін біз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан имам Навауи топтаған 40 хадис кітебін улантабыз. 11-ші хадис. Бұл хадисте Али ибн Абу Талибтің оğlu пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жыпар жыттуура райхандай болған сүймөнчүгү Абу Мухаммад аль-Хасан деген небересі айтат: "Маға Аллахтың елчisi саллаллаху алейхи вассалам ментип айтканын естедим. Сага шек салган нерсени ташта да, сага шек салбаган нерсени карман" деген. Да ма ярибука иля ма ла ярибук. Сага кайсы нерсе күмөн болсо аны ташта, сага күмөн болбогон нерсени карман деген. Адеп ахлактан дагы, жана ырыскы тарабынан дагы, жана адам бала жашоодогу ар кандай күмөндүн артынан шайтандын азгырыгына түшүп калуудан дагы көп нерселерге эреже болуп берүүчү негиз хадистерден көп нерсени камтыган. Бул хадисти Тирмизи, Хаким, Насаи, Ибн Хиббан бардыгы риваят кылышкан, кабарлашкан китептеринде. Тек гана Насаиде келгенде ушул хадистин уланысында "Фа инна сидқа тумаънина вал кадб риба" деп башка риваяттарда да келет. Чындыгында чындык бул тынчтык, бейкуттук, ал эми жалган бул күмөн деп келет уланысы. Бул да хадис Хасанун Сохих, Хакимде, Захаби, Ибн Хиббан, Шейх Альбани бар Сохих деген. Бир нече топ сахабалар риваят кылган. Анастан Ибн Умар, Хасан менен Хусейн бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын неберелеринен. Фатима энебиздин балдары. Фатима пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызы. Бул неберелери болуп калат. Арабча сибт деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аябай жакшы көргөн неберелерин, Хасан менен Хусейнди. Аларды көргөндө аябай кубанч эле, жыттач эле, ошо райхан деген гүлгө окшоштурчу эле. Намаз окуп атканда келип жондоруна минип алса, алар өздөө турмайча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам саждада турчу эле. Кээде көтөрүп алып, кыямда намазда турган, рүкүүгө кеткенде жерге коюп, кайра турса көтөрүп, кайра саждага барганда жерге коюп, кайра кыямда турганда көтөрүп алган учурлары болгон. Алымдар айтат, эгер бала солих боло турган болсо, бул бейиштеги ошо райхандын жытындай болот. Кээ бир алымдар айтат, бала солих боло турган болсо, бул алдын ала эрте келген бир Аллах Тааламдын неаматтарына. Ошол баланы сүймөнчү кылып, сүйкүмдүү кылып, райхан жытты кылып, ата-энесине кубанычына тартуулап коет. Ошон үчүн балдарды тарбиялоодо, аларга көңүл бурууда кайдыгер болбош керек. Дагы бир хадиске кирерден мурун бул жерде көңүл бура турган нерселерден Хасан радиаллаху анху мындай деп айтып атат: "Хафизту мин калами Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам." Мен Аллахтын элчисинин сөздөрүн жаттадым дейт. Ушул жерден жаш балдарга ушу жаш кезинде жаттата турган, алардын көңүлүн бурдура турган акыл эсине, деңгээлине жараша билимди бериш керек ата-энелер. Бул жаш бала эмнени түшүнбөгө эле деп таштап койбош керек. Бул деген неберелер кичинекей жашында, кичинекей кезинде 3, 4, 5, 6 жаш кездеринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзүн жаттап атат. Мына мурунку сахабалар, табииндер жаш балдарга жаттоо жагына кичинекей кезинде балагатка жеткенге чейин, акыл эс толулекке чейинки убакта жаттоого көп көңүл бурган, үйрөткөн. Ушул кезде үйрөнүп калса, динин түшүнүп калса, негиздерин жаттап калса, ташка тамга баскандай эсинде калып калат. Балдарыбызга эң негизги үйрөтө турган нерсе, эң зарыл бул дин, бул иман. Ал эми адамдын бүт нерсе жактан жетилип, бирок иманы, дини болбосо, бул айбандай жашоо. Айбандан дагы төмөн нерсе деп айтат. Хасан бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн жаттадым дегенде хижридин 3-үндө төрөлгөн өзү. Шабан айы же Рамадан айы деп келет. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хижридин 8-инде дүйнөдөн кайтып атат, дүйнөдөн өтүп атат. Саллаллаху алейхи вассалам 3 менен 5 жаш. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 8-чи хижриде өлүп атат, 5 жаш. Ушу 5-4 жаштарда канча деген хадистер жаттап койгон. Бул Хасандын 5 жаш аралыгында жаттаган хадистер дагы башка риваяттарда хадистерде келет. Хасан менен Хусейнден жаттаган хадистеринде айткан кабарлары. Ошон үчүн көңүл бурайлы. Андан кийин да ма ярибука иля ма ла ярибук. Сага шек салган нерсени ташта да, сага шек салбаган нерсени карман деп. Шек деген өзү эмне? Бул тынчтана турган нерсе. Тынчтанып, ошонун артынан адам ойку кайкы, көңүлү ток болбой турган нерсе. Кээ бир учурда шек башка бирөөлөр жалган жала жапканда дагы адам шектенет, туурасы кандай, чын эле ошондойбу деп.
Кадимки пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда дагы Меккенин мушриктери пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сыйкырчы, акын деп жала жапкандай. Айрымдары пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан алыстады. Бул чын эле сыйкырчы экен, элди бөлүп жарат экен, ата бабаларыбыз алып келбеген динди алып келет экен, алыс бололу деп шектенди. Адам көңүлү ток болбой турган нерсе ушул сөз менен болот, кээде амал менен болот. Сөз сүйлөрдүн алдында, амал кылардын алдында көңүлү ток болбой, жүрөгү кыжалат болуп, тынчсызданып, туурабы, туура эмеспи, ушундайбы, ушундай эмеспи деп тынчсыздануу болот, кыжалат болот. Кээ бир учурда ошол амалды жасагандан кийин болот, же сүйлөгөндөн кийин болот. Ошон сага күмөн, шек салган нерсени таштап туруп, шек салбаган нерсени карман деди. Мисалы, бир нерседе шектенип турсаңыздар, ушул эрежени түшүнүңүздөр, бир нерседен шектенип атасыз. Бирок ошол шектенген нерседе абалкысын карасаңыз якын эмес. Бул учурда сиз ошол ачык, айкын эстеген так нерсеңизге гана кайтасыз. Мисалы, дааратканага кирдиңиз, андан кийин дааратыңыз бузулду. Дааратчан болчуңуз, дааратыңыз бузулду. Андан кийин чыгып кеттиңиз да күмөндөсүз. Дааратыңыз барбы же жокпу деп. Дааратты бузганыңыз эсиңизде, бирок ошондон кийин даарат алганыңыз, даарат барбы же жокпу күмөндөп калганыңыз, бул эмне болуп калды? Күмөн. Негизинде уже якиниңиз бар, даарат бузганыңыз эсиңизде бар, бирок даарат алганыңыз же албаганыңыз эсиңизде жок. Бул учурда эмне кыласыз? Көңүл ток болбойт. Бул учурда даарат алышыңыз керек. Шек салган нерсени таштап туруп, шек салбаган нерсеге кайтыш үчүн. Себеби сиздин якин менен так эсиңизде турганы дааратты бузганыңыз эсиңизде бар. Ал эми кайрадан даарат алганыңыз күмөндө болуп атасыз. Алдымбы же албадымбы деп. Себеби шек нерсени абалкы нерсеңизде сиз якин менен турасыз. Якин болуп турган ачык айкын нерсени шек жое албайт. Ушуну эстеп калыңыз. Ачык айкын так эстеген билген нерсеңизди шек жое албайт. Себеби якин менен болгон нерсеге жүрөк ток болот, тынчтыкта болот. Ал эми шек болгон нерседе тынчсыздануу болот. Көңүл ток болбойт. Мисалы, ушуга карама каршы эле. Даарат алганыңызды билесиз. Мечитке кирдиңиз, намаз окуп атасыз. Бул учурда шайтан келип азгырат. Сен даарат алгансың, бирок дааратың бузулуп калган жокпу? Жел чыгып калган жокпу? Сен кайрадан даарат алышың керек. Мына ушул учурда адам көңүл бурулбайт. Буга маани бербеңиз. Эмнеге? Себеби якында сиз билесиз даарат алгансыз. Бирок даарат алгандан кийинки абалдарды кыжалат кылып ой салса, бул шайтан ушинтип адамдын оюн, пикирин, намазын бузуш үчүн ар кандай күмөндөрдү сала берет. Бул учурда сиз ачык якинге кайтасыз. Якинге кайтканыңыз, ачык даарат алганыңызды билесиз. Анан бузулуп калды болуш керек, дааратыңды жаңылашың керек, дааратың бузулуп калды деген ойлорго маани бербейсиз. Көңүлүңүз ток болгон абалда турганда ушундай намазыңызды окуй бересиз. Аны шекке салбаңыз. Ачык алган дааратыңызды билесиз дагы, кайра ошону шекке салып, күмөндө болуп, намазыңызда кыжалат болбоңуз. Ал эми кээ бир учурда болот. Кээ бир учурда алымдар бир маселеде ихтилаф болот. Ихтилаф дегени бир кайчы пикирде, бир нече пикирлер бар, сөздөр бар алымдарда. Бул учурда сиз алымдар бириккен маселени кармашыңыз керек. Хилафи маселенин ичине кирип кетип ошону аткарып, өзүңүздү күмөнгө салып салбаш үчүн. Себеби бириккен маселеде көңүл ток болот дагы, тынчтыкта болосуз. Ал эми хилафи нерсени кылып алган болсоңуз, кээ бир алымдар каршы сөздөрдү айтканда сиз кылган нерсени көңүлүңүз ток болбой, туура болду, туура эмес болду. Кийин китептен окуп каласыз, кээ бир илим талап кылган адамдардан угуп каласыз. Анан ошол кезде кыжалат болуп жүрө бересиз да. Мисал менен эреже ачыкталат дейт. Орозолуу адам. Алымдарда хилаф бар. Орозо айында орозо кармаган адам хижама кылса оозу ачылабы же ачылбайбы деген. Алымдардын ортосунда хилаф бар. Бири ачылбайт дейт, бири ачылат дейт, бири болот дейт, бири болбойт дейт. Эки тараптын тең далилдери бар. Бул жөн эле кур сөз эмес, болот, болбойт деген далилдери бар. Күчтүү. Кээ бир адамдар хижама кылат, орозо бузулбайт, кээ бирлер кылбайт. Өзүңүздү, орозоңузду, ибадатыңызды күмөнгө салбаш үчүн бул жерде эмнени карманасыз? Алымдар бириккен нерсе, эгерде сиз орозо айы толук кармап хижама кылган жоксуз, эч ким сизди айта албайт, орозоңуз бузулуп калышы мүмкүн же бузулбай калышы мүмкүн деген сөздөн алыс болосуз. Ал эми хижама кылсаңыз, сөздөрдү угасыз алымдардан. Орозону бузат, аларда далилин алып келет бузуучу. Ушуларды укканда анан кыжалат болосуз. Негизги хижама кылбай эле орозоңузду кармап 30 күн орозону бүтүрсөңүз, болду, сиз саламаттасыз, тынчтыктасыз,
көңүлүңүз да ток, ушундай сөздөрдөн оолак болосуз. Кыскалап айтканда, эгерде бир маселеде алымдарда кайчы пикирлер болуп, эки тараптын тең далилдери болуп турса, бул учурда бирдиктүү, бириккен өкүмдү алганыңыз оң болот. Ушул эреже. Дагы бир мисал ачыкталсын. Мисалы, аял адам этек киргилген учурда Куранды кармаса болбойбу? Кээ бир алымдар болот дейт мисалы. Аларда далилдерин келтирет. Кээ бир алымдар болбойт дейт. Этек киргилген адам кайсы учурунда Куранды кармаган болбойт. Гусул алыш керек, даратчан болуш керек деп. Экинчи тараптын тең сөздөрү бар, далилдери бар. Бул учурда эмне кыласыз? Эгерде сиз этек киргилгенде, даратыңыз жок кезде Куранды кармабай койдуңуз, мындай эле эстеген, жаттаган нерсеңизди гана зикир кылдыңыз. Бул учурда ким сизди айта алат? Күнөөкөр болосуң деп. Бул алымдар бириккен нерсе. Албетте күнөөкөр болбойсуз, тынчтыкта болосуз. Мына ушуну кармандап атат. Ал эми этек киргилгенде Куранды кармап алды, дараты жок, Куранды кармап алды. Эртең сөздү угат алымдардан. Болбойт, күнөөкөр болот. Бул кезде анан тынчтануу пайда болот. Бул нерсени таштайсыз. Кайсын таштайсыз? Хилаф болгон маселеде. Диниңизди саламаттыкта, тынчтыкта кармаш үчүн. Ошондой эле жунуп болуп калган адам, же болбосо хайыз келип калган адам мечитке кирсе болбойбу? Бир алымдар болот дейт, бир алымдар болбойт дейт. Бул дагы хилафи маселе. Күчтүү, эки тараптын сөздөр бар. Бирок мечитке кирбей койдуңуз. Күнөөкөр болосуз, күнөөкөр болбойсуз албетте. Тынчтыкта, саламатта болосуз. Ал эми кирип алсаңызчы, кээ бир алымдар күнөөкөр болосуң, бул болбойт, арам деп айтат. Ал кезде угуп алып, дагы кыжалат пайда болот. Бул жерден эмне кыласыз? Сага шек салган нерсени ташта, дагы шек салбаган нерсени кармаң деген пайгамбар саллаллаху алейхи хайдисин карманасыз. Алхамдулилля. Этек киргилди, жунуп болуп калды, Куранды кармаган жок, мечитке кирген жок, орозосу бар, хижама кылдырган жок. Ким айта алат сен орозоң бузулду, сен күнөөкөр болосуң, Куранды кармадың, сен мечитке кирдиң. Алардын баарына сиз олак болдуңуз. Бириккен, бирдиктүү, ачык айкын нерсени кармадыңыз. Ал эми этек киргилип Куранды кармап алды, мечитке кирип алды, орозосу бар, хижама кылып алды. Кээ бир алымдардын сөздөрү бар, мында далили бар деп. Бирок буга каршы сүйлөгөн, далил менен сүйлөгөн алымдардын сөзүн уккан адам кайгырат, тынчсыздыкта болот, көңүлү ток болбойт ибадатында. Андан кийин дагы көңүл ток болбой, шек сала турган нерселер. Ошонун артынан шек салбай турган нерсеге кайтуу. Кээ бир учурда арам, адал нерсени таштайсыз. Максатыңыз аны таштоо менен арамдан алыс болуш үчүн. Ошонун артынан арам нерседен сактанууга жол болот. Адам айрым учурларда адал нерсени таштагандан кийин арамды ташташ ал адам үчүн андан да катуу бекем болот. Ушул өзүнчө бир жол болуп берет. Ошон үчүн Омардан келген сөз бар. Инни ла ажалу байни ва байнал харам сутрата минал халам ва ла ухарримуха дейт. Мен арам менен, өзүм менен арамдын ортосунда ушундай бир парданы коем. Өзүм менен арамдын ортосунда бир парданы коем. Ал парда эмне десе, адалды. Бирок мен аны арам деп айтпайм дейт. Бул деген сөз, кээ бир учурда мен адалды дагы мен жасабайм дейт да. Адал деп көрсөм дагы, бирок аны мен арам деп айтпайм дейт. Абу Дардадан да келет. Анна тақва ан ятрукал аб ба'да ма яраху аннаху халал. Тақвалык деген адам кээ бир учурда адал нерсени таштайт. Ошонун артынан ошол адалды таштоо менен коркот. Хошията ан якуна хараман. Бул арам болуп калса деп. Арам болуп калса эмне болот деп коркот. Лиякуна хижабан байнаху ва байнал харам. Бул деген арам нерсеге түшүп калбаштын бир жолун издейт. Арам нерсеге түшүп калбаш үчүн кээ бир адал нерселерди дагы таштайт дейт. Ошол адал нерсени таштоо арамга түшүп калбашка тоскоол болот, парда болот. Себеби бул нерсе дагы ошонун артынан шек сала турган нерсеге түшүп калуучу жолдордон. Ошону кылсаңыз кыжалат, тынчсыздык алып келет. Адал нерсени таштоо дегенде аны сиз башка бирөөлөргө айтканда мен муну кылбайм, ошон үчүн сага дагы буйройм, сен да кылба, бул арам деп бирөөгө таңалабайсыз. Өзүңүздү ошол нерсеге түшүп калбаш үчүн арам нерсеге сак болосуз дагы, кээ бир адал нерселерди дагы жасабайсыз. Мисалы, кандай нерселер? Мына бүгүнкү күндө канча деген желатин бар экен, буда чочконун майы бар экен, буда тиги бар экен. Кыжалат болуп атасызбы? Алхамдулилля. Башка ошодон жей турган нерселер барбы? Аны сиз адал деп көрсөңүз деле сак болуш үчүн жебей эле коюңуз. Алыс эле болуңуз адан. Адал деп көргөн болсо дагы ошол, анан сиз сак болосуз өзүңүздү. Мына азыр пивалар чыгыптыр, нойлевка экен, ичи берсе болот экен. Ооба, адамды мас кылбай турган нерсе, ичинде жанандай жаңы бир продуктлар ичинде желатин бар экен, бул бар экен, ал чочконун майын жасалат экен, сөөгүнөн жасалат экен, өлүп калган малдыкынан жасалат экен деп. Ошондой маалыматыңыз болсо, башка бирөө таңалабай, ызы чуу салбай, кээ бир адал деп көргөн нерсеңиз болсо дагы өзүңүздү сактанасыз.
ошонун артынан арамга түшүп калбайын деп, мындайча айтканда бозонун кычып кеткени арам болсо, сиз свежесин деле ичпейсиз да, өзүңүздү сакташ үчүн. Свежесин ичем да бир күнү ачуусун ичип алып, ошону арамга түшүп калуу. Ал эми бул башкы этабынан сактык болуу менен сиз арамга барбайсыз деген сөз. Мунун мааниси ошол. Алхамдулилlah, адам сооп ишти кылган сайын тынчтыкта, бейпилдикте болот. Ал эми ушундай күмөндүү нерселерди жасаган сайын тынчтанып, көкүрөгү тарып, кыжалат болот. Ошон үчүн көңүлүңүз ток болгон тынч нерсени жасаңыз. Андан кийин бул хадистин уландысында келди: фаиннал хайра туманина ва шарра риба. Чындыгында жакшылык иш, бейкуттук, тынчтыкта болот, жакшылык ишти жасоо менен. Ал эми жаман иштин артында күмөн болот. Адам канчалык ибадатты, жакшы сооп иштерди кылган сайын көкүрөгү кеңейип, жүрөгү тынчтык калып, ошонун артынан рахат алып жүрөт. Ал эми бир бузук ишти убактын текке коротуп атса, мисалы сөзү да көбөйүп кетсе, уйкусу көбөйүп кетсе, тамагы, ичкени көбөйүп кетсе, бир ошонун артынан же бир ушак кылып баштасак, Аллах сактасын. Жаман ишти, күмөндүү ишти кылган сайын жүрөгү кайгы келип, денеси оор болуп, көкүрөгү тарып, жашоосу мындай кызыктай жакшылыкта болбойт. Өзү адам сезет бул нерсени. Күнөөлөрдүн бири, мисалы башка робилерде келет ушул хадистин уландысында: фаинна сидка туманина вал кадб риба деп. Чындыгында чынчылдык бул тынчтык, ал эми жалганчылык бул күмөндүк деп, күмөндүү деп. Адам чындыкты айтса, дайыма шек күмөнсүз тынчтыкта жүрөт. Ал эми жалганды айтса, тынчтанып, күмөндө жүрөт. Бул учурда дагы ушул хадиске шек салган нерсени таштап, бул деген шек салган нерсе эмне болуп атат беди? Жалган болуп атат. Ал эми шек салбаган нерсени карман дегени чындыкты айтып жүр. Алхамдулилlah, чындыкта жүргөн адам көңүлү ток, кайсыл жерде болбосо да жүзү жарык болот. Кимдин алдында болбосун.